Урматтуу мекендешим, эгерде сиздин алдыңызда Куран менен доллар турса, кайсы бирин тандайсыз? Курандыбы, доллардыбы? Албетте көбү доллар тандашы мүмкүн. Бүгүн чындыгында эгер мечтабыз эмне, мечтаң эмне, тилегиң эмне деп бир шанс берилип калса, бизге пайгамбарыбыз же бир ушундай мүмкүнчүлүк берилип, мечтаң эмне, максатыңды орундатамын деп калса, бүгүн эмнени сурайбыз биз пенделер, биз адамдар? Бирөөлөр нөлөө проходдон 2 контейнер дейт, алтын күмүш дейт, динар дирхам дейт, евро доллар дейт, нөлөө проходдон жакшыраак контейнер, жакшыраак жер дейт, особняк дейт, сулуу кыз, сулуу аял, жакшынакай машина, жылы жакшы жаңы болсун дейт. Айтор ушул ошол нерсени сурашым мүмкүн. Кече умрага барып келген устаздардан бири айтат, тыным жок дейт. Ар кимиси ар кандай аракет менен акыретке иштеп атат дейт да. Кирген чыгылбай калат, ошондуктан мен чыкпаймын дейт. Ар дайым бир эле курма жеймин, чыкпаймын. Себеби чыккан адам кайтып кире албай калат, ордуга башка адам отуруп калат дейт да. Ошондуктан ар дайым Куран менен, зикир менен, ар дайым намаз менен алек ал жерде акыретке иштеп, акыретке инвестиция кылып жатат дейт да. Чындыгында инвесторсуз, акыретке инвестиция кылып атасыз. Сооп менен, амал менен, жакшылык менен. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, кааласаң жамандык кыл, кааласаң жакшылык кыл. Бирок жолун сөзсүз акыретте аласың. Бүгүн сүйүнбөсүн баягы жамандык, зулумдук кылып жакшы жашап атам, мен бактылуу башка дегендер, эртең акыретте сөзсүз жемектин кусмагы бар дейт. Сөзсүз кусасың. Керек болсо ашыгы менен. Ошондуктан акыретке Аллах Таала калтырбаганы жакшы. Бу дүйнөдө кыйынчылык көрүп, ооруп, сыркоо, башка болуп жатасызбы, демек күнөөлөрүңүз төгүлүп жатат. Эчтеке болуп ойноп күлүп өлүп кетсеңиз, эртең акыретте азабы өтө катуу болот. Аллах тазалаптыр дейт го. Баягы катуу ооругандарды, катуу дартка чалыккандарды түзөлүп чыккандан кийин Аллах тазалаптыр сени дейт го. Чындыгында урматтуу мекендешим, бизди да Аллах таза кылып, өзү бейишке даяр кылып, анан кийин жаныбызды алсын. Аллах ошондой өлүм насип кылсын. Саждада жанын алсын. Себеби көрүп атабыз кандай өлүмдөр болуп атканын, кайсыл жерде өлүп кетип аткандыгын. Молдолор неге эшек, ушу мал, кал, анан ошол өлүм тууралуу молдолор сүйлөй берет дейбиз. Дейбиз урматтуу мусулман бир тууган. Себеби буну китептерде дагы айтып жатпайбы? Өлүм тууралуу эскертип Аллах Таала өзү айтып жатпайбы? Чындыгында урматтуу мекендешим, өлөсүн деп канча жолу келип атат Куранда. Өлүм тууралуу канча жолу айтылып атат. Бирок Куранга ишенбестен, врач бир жолу өлөсүн десе, врачка ишенип, китепке ишенбегендер канча. Урматтуу мекендешим, бул дүйнөгө келгенден кийин бир гана күнөөнү, зынаны, арамды, аракты алып кеткен адамдар бар акыретке. Бул дүйнө гүл дүйнөсү. Ким гүл адам болсо, гүлдөрдү гана көрөт бул дүйнөдө. Ким заң болсо, заңдарды гана көрөт. Бүгүн дүйнө мал мүлкүм жаным деп жүрө берип, акыретти унутуп калбайды. Тандаганда дагы ниет, максатыбызды түз кылып тандашыбыз керек. Эмне маселе болбосун? Эмне максат болбосун? Ошондуктан урматтуу мекендешим, суроо жообусуз калбасын. Биринчи тандаган учурубузда албетте биз Куранды тандайбыз, долларды эмес. Куранды тандап, Куран менен канчалаган долларды таап коесуң да жөн эле. Себеби дүйнөнү дагы, багытты дагы, бардыкты, байлыкты дагы бере турган ошол китеп да. А китептин эне башы бул Куран. Биз аяктап, акыры чендеп, бардык китептер окуп келип, акыры бардык китеп Куранга топтолгонун билебиз. Куранды окуп туруп, бардык майда китептерди окуп чыккандай болобуз. Ошондой экен, Куранга маани бериңиз, урматтуу мекендешим. Бүгүн дүйнө деп адамдар шашып калды. Техника өнүгүп, бардыгы дүйнө мал мүлк деп калды. Бул мал мүлк таппа дегени, иштебей кой деген эмес. Албетте мал мүлк бизнесте кылып кой. Кийингеде дагы башкалардан шилекей алып калсын, ушундай да кийине экен деп. Жүрүм турум адеп аклагың менен дагы башкаларга үлгү бол. Бирок илимиң, диниң дагы калып кетпесин. Кээ бир адамдар бар, ошол атайын күндөрдү бөлүп алган, сабакка келет, башка күндөрдү жумушун кылат. Ошондой адамдар мисалы жетишип жатат алар дагы. Бардыгы жетишип атат. Сизге дагы 24 саат, аларда 24 саат убактысы бар. Чоң максат, чоң адамдардан, чоң ийгиликтерден натыйжага көз караштуу. Ошондой экен, урматтуу мекендешим,
кол бут бардык дене мүчөлөр иштеп турган учурда, Аллах убакытты берип жаткан учурда, бардык мүмкүнчүлүктөр, шарттар, шанстар болуп жаткан учурда, бүгүнкү мүмкүнчүлүк эч кимде жок. Мана сатабыз учурда интернет, Wi-Fi, телевизор, телефон болгон эмес. Бүгүн сиз бир маалыматты дүйнөнүн аркы чекесиндеги маалыматка алмаштырып кое аласыз. Же Америкада чыккан маалыматты сиз Кыргызстанда туруп көрүп аласыз. Айтайын дегеним, ал жактан бул жакка нерсе алып келсеңиз болот, бул жактан ал жакка нерсе алып барсаңыз болот. Бир телефон аркылуу гана акчаны которуп коюу максатында. Бизнес кылуу үчүн дагы, өнүгүү үчүн дагы бардыгыга шанс бар. Качангаcha отура бересиз? Мамлекет аны кылбады, муну кылбады, өкмөт муну кылбады, муну бийлик мындай болуп атат деп ар кимди кыйбат кылып качангаcha отурасыз? Сиз эмне кылдыңыз? Мен мамлекетке дебейм, үйлөрүңүз үчүн эмне кылдыңыз? Мына жаштарга кээ-бирге айтып коем, мына силерге не бар, мисалы үчүн парктарда, токойлордо эс алганга эмне бар? Үйүң жок болсо, машинаң жок болсо, сен үйүңдү сал, машинаңды ал. Тирүүлүгүңдү кыл, ата-энеңди кызматын кыл, ажыга жөнөтө элексиң, ажыга жөнөт ата-энеңди. Мен айтпасам ким айтат? Мен жаман көрүнөйүн макул. Жыпырык болуп, девушка парень болуп жүргөндөрүң ол күнөөдөн башка, саяк жүрүштөн башка нерсе эмес. Саяк жүргөн таяк жейт дейт. Бир күн башыңа бир күн тырс дедиресиң, өзүң тырс дедирип жүрө бересиң. Бирок эртең доңк дегенди жейсиң, анда өтө оор болуп калат. Чындыгында не бар сага? Сен бекерсиз жалкоо болуп жүрбө. Сен келечегиңди ойло, ийгилигиңди ойло. Чоң иштерди ойло. Сен жашыңда билесиңби эмне иштер кылышып атат азыр адамдар? О девушка парень болуп, кала болуп, жыпырык болуп жүрүштөрүңдү токтот сен. Сен динге кызмат кыла турган чындыгы эркек адамсың. Эркек адамдын жыпыр кылып жүргөнгө убактысы жок. Ар кимдин көпчүлүктүн артынан кубалап жүргөнгө убактысы жок. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, урматтуу жаштар, оңолойлу.